Акиф эт базарынын негиздөөчүсү жана директору кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, атайын кызмат тарабынан салык мыйзамдарын бузуу фактыларын аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Ош базарынын аймагындагы фирма Акиф эт базарында ири өлчөмдө салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу фактысы аныкталды. Тактап айтканда, Акиф фирма жоопкерчилиги чектелген коому кош бухгалтерликти эсепти түзүп, соода жайларын жана орундуктарды ижарага берүү үчүн чогулткан каражаттар тийиштүү түрдө документтештирилбей, финансылык документтерге эсепке алынбастан төлөм жүргүзүлгөн. Ошол эле учурда базар жетекчилери күн сайын ижарачылардан 100 000 сомго жакын акча чогултуп, бирок жеке баюу жана салык төлөөдөн качуу максатында каржылык отчеттордо алынган пайданын көлөмүн 90% чейин кем баалашкан. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 14 февралда алар кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.